Миллионсыздың бағы региондарды өніктіру жылы деп жарлық кабыл алып берген. Ушу жарлыктын алкагында бардык райондордо, бардык областтарда, шаарларда, айыл өкмөттөрдө жергиликтүү жетекчилер аракет кылып бир топ иштер болуп атат. Буга жалпы эл, айрыкча мына интеллигенция силер күбө болуп атасыңар да. Ишкерлер канча деген жардамдар берип атат. Быйыл мына шаарыбызда болгон иштерди ушул жарлыктын алкагында көрдүңөр. Айрыкча элибизге бир жакшыраак шарт түзүп берели деп Токтогул паркын толук реконструкциядан өткөзүп ремонт кылдык. Шаарыбыздагы эң чоң кичи шаарча мына Кулатов кичи районундагы Акниет паркын оңдоп бердик жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Азыр дагы ошол иштер уланып атат. Абдыкадыров көчөсүндө, шаарыбыздын бардык жерлеринде ушундай иштер жасап атабыз. Билим берүү тармагына мына көңүл бурайлы деп балдарды бала бакчалар салайлы деп мына шаарда балдардын бала бакча менен камсыз болушу 44% экен да. Биз ушуну мен жаңы шайланып атканда астыбызга программага киргизгенбиз. Балдардын жылда 3-4 бала бакча курабыз деп. Мына быйыл 2 бала бакчанын башталышын жергиликтүү бюджеттен баштап бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Бирөөсү Курманжандатка аймагындагы мына Юго Востоктогу, экинчиси Амир Темур аймагындагы, ал жерде дагы ушу жергиликтүү бюджеттен 2 бала бакча бүтөт. Кудай буюрса мына март айларына бүтүрүп анда ишке беребиз. 3-чү балдар бакчаны мына быйыл Туран кичи шаарчасында баштайбыз. Анда проектин бүтүрдүк. 3-чүсүн Жапалакта баштадык андагы. 4-чүсү Туранда, 5-чиси Ак Тилек кичи шаарчасында аймагында башталат да. Бул бардыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Андан сырткары мурун Союз мезгилинде бала бакча болуп иштетип аткан мына медицинага берилип кеткен 4 объектини кайтардык. Буну дагы мына быйылкы бюджетке киргизип 20-жылдын бюджетин азыр карап атабыз бюджетти. Аны да быйыл дагы кошумча 4 баланы толук реконструкциядан өткөзүп бала бакчага беребиз Кудай буюрса. Жолдорго мына көп болуп атасыңар. Кече жергиликтүү бюджеттин эсебинен жалпы сметалык баасы 120 миллион сом болгон эле, бирок тендердик баасы 69 миллион сом болуп, мына Шакиров көчөсүндө жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдоп аны дагы ишке бердик туугандар. Андан сырткары көп мына аймактарда жолдор болуп атат. Быйыл мына кече өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич келгенде дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар ушул жерде турган жетекчилер. Мына мамлекет башчыбыздын да жардамы менен Кудай буюрса мына грант акчанын да келүүсү күтүлүп атат. Гранттуу акча мына Бишкектин жолдору оңолуп атпайбы? Бүт ошо гранттын негизинде. Экинчи этап Ош шаары деп атат. Мына бир 100 миллионго долларга чейин жол келет. Кудай буюрса мына центральный көчөлөрдүн бардыгын оңдоп 55-60 көчөбүз шаардын ичинде, домдордун арасында ички жолдорубуздун бардыгы асфальт болуп, үйлөрдүн астында жакшынакай игральный площадкалар болот, детский. Бардыгыбыз эл үчүн шарттарды түзүп бергенге аракеттер болот. Бул дагы мамлекет тарабыбыздан, президентибиздин колдоосу менен Кудай буюрса ишке ашырылып калат. Буну бардыгыбыз мына Алла Тааладан, Кудайдан сурансак, ушул ырыскыны Ош шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн бере көр деп. Шаар мамлекетибизде стабилдүүлүк, тынччылык болуп тура турган болсо, ошо иштер болот да. Анан эң негизгиси мына урматтуу интеллигенция, мен бир чети кубанып атам мына суук болсо да келгениңиздерге. Мына элге түз болуп аткан мамлекеттеги иштерди, президентибиздин аракетин, өкмөттүн, жогорку кеңештин болуп аткан аракеттерин элге жеткизе турган мына интеллигенция сиздерсиңер да. Акты ак, караны кара дей турган. Бүгүнкү күндө ушунчалык жакшы иштер болуп аткандагы кээ бирки адамдар көргүсү келбей атат да. Жаман нерсени тез ээрчип атабыз да. Не деген ачылыштар болуп атат, туурабы? Мына бардыгыбыздын туугандарыбыз айылдарда жашайт. Ачык айтайын. Мурун мен райондордо да иштегем. Бир фап ачсак 4 жолдон ачкан күндөр болгон. Бир жетекчи келсе, экинчи жетекчи келгенде лента кыртырып, туурабы? Азыр мына фаптарды, бала бакчаларды айыл өкмөттөр өздөрү ача башташты. Мектептерди бала бакча ачылса, губернатор, премьер-министрлер келет эле. Азыр акимдер ачып калды туугандар райондордо. Зам губернаторлор барып ачып калды. Губернатордун убакыты тийбей. Бул бардыгы ушу мамлекеттин туура жүргүзүп аткан мына экономикага туура саясат жүргүзүп аткан негизинде ушундай иштер болуп атат да. Ошон үчүн мына бардыгыбыз болуп аткан иштерди туура жеткизишибиз керек. Мына чынын айтышыбыз керек. Президент бел байлады да, коррупция менен
күрөшөм деп башында элди тамдады. Оор болуп атат, кыйын болуп атат, аны бардыгыбыз көрүп, сезип, билип турабыз да. Жанында жүргөн адамдарын, жанында кошо иштешкен партиялаштар менен алышып атат. Бул оор иш, кыйын иш болуп атат. Мына анын жемишин бардыгыбыз көрө баштадык. Эл биле баштады. Мына ушудан түшкөн акчанын негизинде быйыл Кыргызстан боюнча 15 мектеп башталып атат. Анын бирөөсү мына биздин Ош шаарында болуп атат да. Мына азыр айтып атпайбы, сметалык баасы 70 миллион болгон, азыр 54 миллион сомго мына подрядчик утуптур да мыйзам ченде. Мен айтып атам, тендерге эч ким аралашкан жокпу десем жок. Эч кимге көк чай куюп бербедиңби десем жок дейт. Мен дагы азыр көрүп атам. Буну пенденин астында да, Кудайдын астында да айтып коюшубуз керек да. Туурабы? Булардан бир тиын аласа берер сөз жок. Бир гана ушул сапатты требут этебиз да биз. Сапатты требут этебиз, жакшы убагында салсын деп. Ошон үчүн мына бардыгы жемиши ушул коррупция менен күрөштүн. Көп ойлойт, мына күрөшүп атат, эмне болуп атат деп. Канча деген миллиард деген акчаны түшүп, атайын эсеп ачылып, депозитин эсеп ачылып, ошонун негизинде мына ушул иштер. Бул дагы ушул дагы кайталап коюн, ушул иштин жемиши десек болот да, туугандар. Мына жөнөкөй үйдө турган апаларга, эжекелерге, ачыгын айтайын, баягындай бузукларга айтыш керек мына иштер. Коррупциянын күрөшүн эл уже жемишин көрө баштады деп. Ошон үчүн бардыгыбыз таза, адилеттүү, калыс эл үчүн иштесек, сөзсүз мамлекетибиз өнүгөт. Биз кичинекей мамлекетпиз. Бардыгыбыз таза болсо, Кудай буйрса, тез эле өнүгөбүз, Кудай буйрса. Мына быйылкыга дагы пландаштырып атабыз. Мына Акбура дарыянын боюн. Аны да жетекчилерибиз колдоп атат буйрса. Азыр проектин бүтүрдүк. Мына 7 күндүк тендерге бердик. Проектин ошол архитекторлор бүтүрсө, жаңы жылдан кийин аны да баштайбыз. Жалпы узундугу 5,5 километр бир тарабы, 5,5 километр экинчи тарабы. Жалпы 11 километр болот. Ага мынандай апалар, аксакалдарыбыз, балдарыбыз ошол Акбуранын боюнда жакшынакай эс алып баса турган тротуарлар болот, велодорожкалар болот, туурабы? Түнкү освещениялар болот, жашылдандыруулар болот, дамба болот, баягы жарандарыбыз үчүн коопсуздугун карай турган. Бардык шарт ушу шаардыктар үчүн болот. Мына Акбурабыз бар, Сулайман тобуз бар деп сыймыктанабыз, бирок барсак шарт жок да, муну моюнга алышыбыз керек. Ачуу чындык болсо да моюнга алышыбыз керек. Бунун бардыгына мына ушул жерде турган жетекчилер турат, архитектор, экотехинспекциянын турат, жер боюнча департамент бар жетекчилердин аракети менен ушулар биргелешип отуруп алып ушу иштерди Кудай буйрса баштап атабыз да. Эмне дейбиз? Мына быйыл 4 мектебибиз мамлекет тарабынан башталган. Аны да айтып атабыз, быйыл эң негизгиси мына сиздердин мугалимдердин айлыгын көтөрүп беребиз деп президентибиз ушу программасында айтылган эле. Мына 30% октябрь айынан баштап ала баштадыңар, туурабы? Бул дагы мына бюджеттен силерге болгон камкордукта. Мына шаарыбызда башталган мектептерди да быйыл бүтүрөбүз. Мына жерде директорлор турса 20-жылы мына бүтүрүп беребиз деген сөздөр болуп атат да. Кошумча дагы мектептерди Кудай буйрса киргизип атабыз. Мына ГЧП деп коет, ГЧП менен дагы биз жерлерди тактадык. Мына эртең жакында дагы 1000 орундуу мектептин жерин тактап бердик. Мына Юго Востокто мурунку эски туберкулезный больница, ал жерге дагы даярдап атабыз. Мына архитектор көп ушу билим берүүгө болгон аракетти мына президентибиз өзү башында туруп аракеттер болуп атат. Тоонда дагы эмне дейм, мына жаңы жыл келип атат. Бардыгыңыздарды дагы бир жолу ушу жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Үй бүлөнү, бала чаканы биздин атыбыздан куттуктап койгула. Ушу жыл жакшылыктардын жылы болсун. Мамлекетибизде тынчылык болуп, мамлекетибизди Кудайым колдоп, эң негизгиси шаарыбызда өнүп өсүү болуп, экономикасы көтөрүлүп, ушу шаарыбыз өнгөн, өскөн шаарлардын катарында болуп, бардык шаарларга үлгү боло турган шаар болсун. Мына быйылкы жылды дагы башында келгенде айтканбыз, бюджеттке айрыкча экономикага көңүл бурабыз деп. Мына азыр бюджеттин долбоорун карап келдим мен. Эртең дагы карайбыз. Мына биз келгенде 18-жылы 940 миллион менен кабыл алганбыз. Бүгүн былтыркыны 1 миллиард 127 миллион. Азыр быйылкыны 1 миллиард 322 миллион. Мына Кудай буйрса жылдан жылга бюджетибиз дагы өсүп атат. Мына жумуш орундарына
көңүл буруп атабыз, жумуш орундарын түзөйлү деп. Чоң заманбап жок болуп кеткен текстильный фабрика мына курулуп атат. Бул дагы 20-жылы мына жаз айында ишке беребиз буйруса. 21-жылы толук бүтөт, 20-жылы бирок быйыл ачылышын кылабыз. Ал жерде дагы 7000ден 10.000ге чейин адамдар, биздин шаардыктар жумуш менен камсыз болот. Аябай заманбап текстильный фабрика. Аны биз мэрия ошол жерлерди бердик да. Инвесторлар келип акчасын салып заводдорду куруп атат. Мэрия биз жерди бердик. Жер сатылган жок, бекер берилген жок, бардыгы арендага берилди. Шаарыбыздын бюджетине ошол арендага түшүп турат. Бул дагы экономикага пайда. Мына машина строительный завод салынды. 1000 адам жумуш орду менен камсыз. Электромобилдер чыгат ал жерден. Үтүктөн баштап машинага чейин чыгат. Бардыгы алда бүттү. Буйруса мына 24 декабрда ачабыз дедик эле, бирок жаңы жылдан кийинке калды. Президентибиздин катчысы менен буйруса ошондо ачабыз. Бардык мына бул дагы шаардыктар үчүн бир чоң жумуш орундары түзүлөт. Мына алар айтып атат, азыр бардык экологияга жакшы көңүл бурулуп атпайбы? Экология бүт туман каттап Бишкек шаарын көрүп атасыңар, шаарды көрүп атасыздар, ошон үчүн электромобиль көтөрүлдү. Бул дагы мына ушул президентибиздин жардамы менен ушул электромобилге инвесторлор келип, бирок курган балдар биздин шаардык балдар. Мына Ихлас деген компания бар да, ошол жигиттер ошол акчасын салып ушу заводдорду бүтүрдү да. Анан мен ойлойм, ушул чоң автобустарды чыгарабыз деп атат шаардыктар үчүн, биринчи электромобилдер. Бул дагы шаарга бир топ жакшы пайдасын тиет. Ошол иштер шаарда болуп атат. Анда мына Нарима мектебинин бүгүн капсула таштаган аземине келип атабыз. Ушул мектеп тез аранын ичинде биз ойлогондой бүтүп, ушул мектепте биздин балдарыбыз жакшы билим алып, жакшы окуп, келечекте ата-энесин, окуткан ага эжекелерин сүйүндүргөн, бизди сүйүндүргөн, мамлекетти сүйүндүргөн бактылуу, акыл эстүү балдар болсун. Дайым айтабыз, ар бир бала, окуткан балдар, акылдуу балдар жакшы ийгиликке жеткенде өзүнүн окуткан ага эжегин биринчи эстейт, келип рахматын айтат. Мен ойлойм, ушул мектепте билим алган балдар ушул жерде окуткан ага эжекелерине келип рахматын айта турган жакшылуу балдар чыксын. Акжолтой мектеп болсун, жемиштүү мектеп болуп, аркасына мына башталган көп жакшы ниеттерибиз бар. Ошол рызык алып келген мектептерден болсун, ошол Акжолтой болсун. Чоң рахмат, ийгилик каалайм баардыгыңарга. Курулушчуларга дагы келиним. Ким атың? Экологияга жакшы көңүл бурулуп атпайбы? Экология бүт туман каттап Бишкек шаарын көрүп атасыңар, шаарды көрүп атасыздар, ошон үчүн ийгиликтүү күрөш натыйжасын берүүдө. Мамлекеттин саясатында коррупция менен күрөшүү артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Быйыл жемкорлуктан 1 миллиард 909 миллион сомдон ашуун каражат түштү. Түшкөн каражат өлкө аймагы боюнча 15 мектептин жаңы корпустарын курууга жумшалды. Бүгүн кала башчысы Талайбек Сарбашев шаардагы номер 7 Нариманов атындагы гимназия мектебинин кошумча окуу имаратынын курулушу менен таанышып, капсула салды. Жаңы кошумча окуу имараты коррупция менен күрөштө өндүрүлгөн каражатка курулуп баштады. Жакшы саны балдарды турган болсун да. Тика туруп карап туруп. Жака ким келди? Ош шаарындагы номер 7 Нариманов атындагы гимназия мектебинде 3700 окуучу билим алып, 125 мугалим эмгектенет. Билим уясы 1176 окуучуга ылайыкташып курулган. Бирок окуучулардын саны көбөйүп, окуу каналардын тартыштыгы жаралган. Окуучулар 3 мөөнөт менен билим алып, кошумча окуу каналарда буга чейин уюштурулган. Да, жаңы мектеп курулса, биз бияка ойлоп атабыз, ошо гимназический класстарды чыгарсак, улар ошол жерде окуса, эртең менен да окуп, түштөн кийин эле спецкурслар, кружковая работа, дополнительный занятиялар, гимназический класслар берди кылса, наркы зданиябыз бемарал башлангыч класстарга и экинчи смена окуучуларын жетет. Проблема чечилет. Ошон үчүн дагы бир ыраазычылыкты билдиребиз биз. Мектеп имаратынын жаңы курулушуна кала башчысы Талайбек Сарбашев капсула салып, тийиштүү кызматтарга сапаттуу бүткөрүү тапшырмасын берди. Окуу имаратынын курулушу 3 декабрда башталган. Жалпы тендердик баасы 54 миллион 348 миң сом. Билим уясы 3 кабаттан туруп 24 окуу канасы болот. Мындан тышкары ашкана, китепкана орун алат. Имаратты 2020 жылдын жаңы окуу жылында пайдаланууга берүү планга коюлууда. Мына урматтуу президентибиз жаңыдан шайланып келгенде элдин астында ушу убада берген эле коррупция менен
күрөшөбүз деп. Мына бардыгыбыз эл, жалпы эл күбө болуп атабыз. Президентибиздин коррупция менен кандай күрөшү жүргүзүп атканынчы. Бирок ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Буюрса, мен ойлойм, ушунун коррупция менен күрөшүүнүн алгачкы жыйынтыктары чыга баштады да. Буга атайын депозиттик шот ачылып, ушул түшкөн коррупциядан түшкөн акчалар чогултулганда, негизгиси бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан, президентибиз тарабынан мына келечек ээлери болгон балдарыбызга жакшы көңүл бурулсун, билим сапатына жакшы көңүл бурулсун, балдарга шарт түзүлүп берсин деп ушул мектептер башталган. Ош шаарында жалпысынан 53 мектеп бар. Быйыл калада жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4 бала бакчанын курулушу башталып, анын ичинде 2 бала бакча жакынкы аралыкта пайдаланууга берилет. Ошондой эле мектептер боюнча айтып кетсем, мына эмдиги жылкыга 2020 жылга бизде пландалып жатат. Шаарыбызда тоже ушул республикалык бюджеттен каржыланып жаткан мектептер бул. Ломоносов мектеби, Разаков мектеби, Аллигатор мектеби, ошондой эле 223 кварталда салынып жаткан балдар бакчасынын курулуштары, Кудай бурса, ал боюнча дагы курулуш иштери башталат. Ал курулуштар да башталган, переходящий объект болуп башталат. 2020 жылы ал мектептерди да бүтүрөбүз деген бир чоң үмүттө турабыз. Президент өлкөдө коррупция менен күрөштү күчөтүүнү тапшырып, жемкорлуктан өндүрүлгөн каражатка социалдык объектилер салынууда. Бирдиктүү депозиттик эсепке 2018 жылдын 2-июлунан 2019 жылдын 20 ноябрына чейин 1 миллиард 909 миллион сом түшкөн. Расмий маалыматтарга караганда депозиттик эсепке ушул күнгө чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 941 миллион 517 миң сом. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 332 миллион 792 миң сом. Ал эми башкы прокуратура 628 миллион 307 миң сом. Жана ички иштер министрлиги 7 миллион 85 миң сом которгон. Буга чейин жемкорлуктан кайтарылган акчанын эсебинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана бала бакчалар куруларын президент Сооронбай Жээнбеков билдирген болчу. Нариманов орто мектебинин жаңы окуу корпусу дал ушул бирдиктүү депозитке түшкөн каражаттын эсебинен курулуп баштады. Мына чынын айтышыбыз керек, президент бел байлады да, коррупция менен күрөшөм деп башында. Элди тамдады. Оор болуп атат, кыйын болуп атат, аны бардыгыбыз көрүп, сезип, билип турабыз да. Жанында жүргөн адамдарын, жанында кошо иштешкен партиялаштар менен алышып атат. Бул оор иш, кыйын иш болуп атат. Мына анын жемишин бардыгыбыз көрө баштадык. Эл биле баштады. Өткөн жылы коррупция менен күрөшүүнүн натыйжасында жалпы суммасы 5 миллиард сомдон ашык акча каражаттары жана мүлктөр мамлекетке кайтарылган. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Сен өзүңдөн баштап, нәпсиңди тыйсаң, калганда нәпсиң тыят деген экен.